Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигиндеги коррупцияны демонтаждоо жана ага каршы күрөшүүгө багытталган коопсуздук кеңешинин чечимин аткаруунун алкагында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлери тарабынан ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынан транспорт жана жолдор министринин орун басары $10.000 өлчөмүндөгү пара берип жаткан учурунда жана ошондой эле автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башчысы кармалышты. Такталгандай министрдин орун басары Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын кызматкерине мурда сотко чейинки өндүрүштө фигурант катары катталып, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин кызматкерлеринин кылмыш ишин токтотуу максатында пара берген. Ошол эле күнү автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башчысы пара берүүгө катыштыгы бар экендиги боюнча аныкталып, кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат.